Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah ва ба'д. Умдатул ахкам шархы Тайсирул Аллам китебин окуга киришкенбиз. Өткөн сабакта биз Китабут Тахара тазалык китебин окууну баштаганбыз. Мына ушул китептен биринчи хадис ниет жана анын өкүмдөрү тууралуу болгон хадисти окуп жатканбыз. Ан Амирил Муъминин Аби Хафс Умар ибн al-Khattab радийаллаху анху قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Момундардын амири Абу Хафс Умар ибн al-Khattab радийаллаху анху мындай дейт: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жаткан уктум. Амалдар чындыгында амалдар ниетке жараша болот. Амалдар ар бир кишинин ниетине лайык болот. Жана чындыгында ар бир адамга ал ниет кылган нерсеси гана тиет. Кимдин хижраты, көчүүсү Аллах жана анын элчиси үчүн болгон болсо, Аллах жана анын элчиси үчүн болуптур. Кимдин хижраты дүйнө үчүн же үйлөнө турган аял үчүн болот, үйлөнүү максатта ошол бир аял үчүн хижрат кыла турган болсо, ошол хижрат кылган нерсесине хижрат кылыптыр. Бухари риваят кылган хадис. Эми мына ушул хадистен бүгүнкү сабагыбызда пайдалар алабыз. Ма юхазу минал хадис, хадистен алына турган пайдалар. Биринчи пайда: инна мадарал а'мал аля ният сиххатан ва фасадан ва камалан ва нақсан ва таатан ва маасиятан. Амалдар өзөгү мындайча айтканда чөйрөсү ниетке байланыштуу экени. Амалдар ушул хадистин айланасында айланат. Амалдын тууралыгы жана туура эместиги, жана жарактуулугу же жараксыздыгы ушул ниет тууралуу хадистин айланасында айланат. Жана ошондой эле амалдын кемчилдиги жана толуктугу ниетке байланыштуу болот. Мисалы, эки адам бир намазды окуду, бир түрдөгү намазды окуду, бирге башташты жана бирге бүтүрүштү. Бирөөсүнүн намазы толуктугу жана кемчилдиги же бирөөсүнүн намазынын толуктугу жана экинчи биринин намазынын кемчилдиги бул ниетине карап болот. Ошондуктан амалдын жана таат ибадаттын күнөө болуп калуусу дагы ниетке байланыштуу болот. Бир эле түрдөгү амал кишинин ниетине жараша күнөө же Аллахка таат ибадат болуусу да мүмкүн. Фаман касада би амалихи рия асим. Ким амалында, өз иштеринде рияны, кожо көрсүндү, кожо уксунду максат кылса, күнөөкөр болот. Мисал үчүн мунафыктар дагы, эки жүздүүлөр дагы Аллах Таала Куранда аларды намаз окушат деп айткан. Мындайча айтканда намазга турат деп айтты. Бирок рия менен турат. Мына шейх рахимахулла шейх шарих ушул хадисти шарттап жаткан Али Бассам рахимахулла ниетке жихад маселесин мисал катары келтирди. ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. Кимдир бирөө жихад кылат, мындайча айтканда Аллах жолунда күрөшөт, мындан анын максаты, ниети Аллахтын сөзүн бийик кылуу. Мына ушул инсандын сообу толук болот. Аллах разылыгыны, Аллахтын сөзүнү бийик кылуу максатта күрөшө турган болсо, анын сообу толук болот. ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه. Кимдир бирөө Аллахтын сөзүн, калимасын
улуу кылууну максат кылат да, ага кошумча олжону да максат кылат. Кичине олжо алсам деп ниет кылат. Ошондуктан анын сообу кемчиликтүү болот. Олжого кызыккандык үчүн анын ажыр сообу кемчиликтүү болот. Анын чыныгы ниетинде дүйнө аралашты. Кимдир бирөөлөр садакалар берет. Ошол садакалар артынан дүйнө ачылып, аброй, мансап келүүсү мүмкүн. Бул нерселер акыреттик даражаларды, соопторду азайтып жиберет, дүйнөлүк нерселер. Ошондуктан баары нерсени ниет чечет. Соопту аз кылып же көп кылып койгон ниет экен. Кимдин ажыр сообунун көптүгү ниети менен болуп жатат. وَمَنْ قَصَدَ الْغَنِيمَةَ وَحْدَهَا لَمْ يَأْثَمْ وَلَكِنَّهُ لَا يُعْطَى أَجْرَ الْمُجَاهِدِ. Кимдир бирөө олжону гана максат кылса, анын согушуусуна олжо сыйып. Бул адамда күнөөкөр болбойт, бирок мужахид Аллах жолунда күрөшүүчүнө ажыр сообу берилбейт. Бул инсан олжону гана ниет кылат. Ошол олжо болсо гана согушат, болбосо согушпайт. Бул эми ниетке мисал болуп жатат. فَالْحَدِيثُ مَسُوقٌ لِبَيَانِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. Ар кандай таат ибадат Аллахка баш ие турган амал сүрөтүндө же күнөө болгон амал болсун, ниеттин ар кандайлыгына, түрдүүлүгүнө карап болорун хадис баяндап берип жатат. Бир амалдын күнөө же таат ибадат болуусу, бир амалдын күнөө сүрөтүндө же таат ибадат сүрөтүндө болуусу, же бир амалдын күнөө же таат ибадат болуусу анын ниетин жыйынтыгына карап болот дейт. Аннан ниета шартун асасиюн фил амал. Экинчи пайда хадистен алына турган ниет амалдагы негизги шарт экен. Валекин била гулуин фи истихдариха юфсиду алал мутааббид ибадата. Бирок ниетте аны көз алдында келтирүү, бирок ошол ниетте аны көз алдына келтирүүдө гулуу кылбай, чектен чыкпай ниет кылынат. Ниетте дагы чектен чыкпоо керек экен. Гулуу, чектен чыгуу ибадат кылуучунун ибадатын бузат. Кала берсе, ниетте чектен чыкпоо керек экен. Fa inna mujarradu qasdul amal yakunu niyatan lahu. Ошол амалды максат кылуунун өзү ниет. Бидуни такаллуфин истихдариха ва тахкикиха. Аны такаллуфсуз, аны көз алдына келтирүү, мындайча айтканда, мындай такаллуфсуз аны көз алдына келтирүү растоо керек эмес, мындай сүрөттө растоо керек эмес. Инсан көз алдына ниетин элестетип, мына мен ниет кылып жатам деп көз алдында ниет кылып келип элестетүүсү, аны чыныгы кылып чыгаруусу шарт эмес. Мындайча айтканда, тилине чыгаруусу шарт эмес. Бул албетте чектен чыгуу болуп саналат. Көз алдына келип туруп эле жүрөгүнөн өткөрсө болду. Албетте аны тилине чыгарып айтуусу шарт эмес. Анна ниyyata mahalluha al-qalb wal lafzu biha bid'a дейт. Үчүнчү пайда, ниеттин орду жүрөктө дейт. Аны тилге чыгарып айтуу бидат. Бирок ажылыкта тилде ниет кылса болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажыга, умрага ихрам байлоодо лаббайка хаджатан ва умратан деп ажылыкка же умрага талбия айтамын деп ниет кылган. Эми бизде мына ушуга кыястап салыштырып, башка ибадаттарга да тил менен ниет кылууну чыгарып алышкан. Ушул хажда дагы ниетти тил менен кылса болот экен. Эми намаз окуганда дагы, дарат алганда дагы, орозо тутканда дагы тил менен ниет кылса боло берет деп ажылыкка салыштырышат. Бул туура эмес. Намазда да, даратта да ниет кылынат, бирок мындай жүрөктөн өткөрүп эле ниет кылынат, бирок аны дарат алууга ниет кылдым, намаз окууга же пешин намазын 4 рекет парзын окууга ниет кылдым деп мындай ниет кылынбайт. Бул бидат болот. Төртүнчү пайда вужубул хазар минар рия ва сум'a ва амалу ли ажли дуnya. Төртүнчү пайда хадистен алына турган рия, кожо көрсүн жана сум'адан кожо уксун. Мындан этият болуу керек, мындан сак болуу важип дейт. Кожо көрсүн, мына ушундай амал кылып калуудан этият болуу керек. Садака бере турган болсо, мен бир садакамды адамдар көрсө эле, берген садакамды бир адамдар көрсө эле деп дүйнө үчүн амал кылуудан этият болуу керек. Адамдардын назары үчүн, адамдарга көрсөтүп бир садака берүүдөн, бир жакшылык кылуудан, ошол адамдардын максатына, мактоосуна жетүү максатта кожо уксун кылуу, кожо көрсүн кылуу бул албетте рия болот.
Мадама анна шай'ан мин залика юфсиду al-ibada. Мына ушул нерселер ибадатты бузуп жатат, андан этият болуу керек. Вужубул и'тина би амалил кулуб ва мурaqabatuha. 5-чи пайда хадистен алына турган. Жүрөк амалдарына байкоону көңүлгө алуу керек дейт. Ар бир адам жүрөгүнө байкап туруш керек. Жүрөгүн байкап көңүлгө алып туруу керек. Сырткы амалга көңүл бургандан да ички амалга көңүл буруу көбүрөөк болуш керек. Сырткы амалга көңүл буруудан ички амалга көңүл буруу, жүрөк амалына көңүл буруу инсанда көбүрөөк болуш керек. Сырткы амалдарда ката кемчиликтер болуп калат, Аллах кечирет аны. Аны же унутуп жасап коебуз. Намазда ката кемчилик болуп калса, сажда сах кылуу менен туура болот. Сырткы амалдарда Аллах кемчиликтерди кечирип койгон. Бирок ички амалда мындай эмес. Ички көмүскө амалды оңдоп тууралабаса кечирилбейт. Ошондуктан жүрөк амалын байкоо керек дейт. Аннал хижрата мин билади ширк ила билади ислам мин афдалил ибадат иза qasada биха ваджха Аллахи таала. 6-чы пайда хижрат деген эмне өзү? Ширк жеринен ислам жерине хижрат кылуу эң абзел амал. Эгер анда киши Аллахтын жүзүнө максат кылса, Аллах үчүн калыс ниет кылса. Фаидатун закара ибн Раджаб аннал амал ли гайриллах ala aqsamin. Ибн Раджаб рахимахулла айтты, Аллахтан башка бир нерселерге арнап амал кылуу бир нече бөлүмдөргө, бир нече түрлөргө бөлүнөт. Кээде амалдар азайып калат, ажыр сообу, кээде мубах же макрух жана арам болот, жана ширк да болот. Азыр ошол амалдын канча түргө бөлүнүүсүн келтирет. Фатарatan yakuna riya'an mahdan la yaqsidu bihi siwa mura'at al-makhluqin litahsila gharad dunyawi hadha la yakadu yasdur min mu'min ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. كده açık riya, koca körsündük, koca uksunduk açık bulut. Anın açıklığı uşunday, anda mahluklarga insan riyadan başkanı maksat kılgan emez. Adamlarga riyadan adamlarga körse boldan bergen sadakası misal. Riyadan başkanı maksat kılbaydı. Allah razılığı жоқ анда. Аны амалга тургузулган нерсе, ошол амалды, садаканы бердирген нерсе, намазды окуткан нерсе, орозону туттурган нерсе, ошол рия. Риядан башка нерсе эмес. Анын максаты дүйнөлүк максатына жетүү гана. Адамдар мактаса болду. Бул нерсе момундан келип чыкпайт дейт. Момунда мындай нерсе болбойт. Момун адам мынчалык кып-кызыл риякөр болбойт да. Аралашат туура, бирок бул риянын түрү мунафыктан, эки жүздүдөн пайда болот. Мындай рия кожо көрсүндүк шексиз амалды өчүрөт. Ошол амалдын ээси Аллахтын азабына душар болот. Жана азапка татыктуу болот. Бул биринчи көрүнүшү. Экинчи бир көрүнүшү ва таратан якуну ал-амалу лилlah ва юшарикуху рия фа ин шаракаху мин аслih фа инна an-nusus as-sahiha tadullu ala butlanihi wa in kana aslu al-amalu lillah thumma tara alayhi niyyatu ar-riya wa dafa'ahu sahiba fa inna dhalika la yahdurruhu bighayri khilaf. Кээде амал Аллах үчүн болот да, ага рия шерик болуп калат. Аллах үчүн кылып жатат, бирок рия кошулуп калды. Эгер ушул рияны башынан баштап шерик болгон болсо, ошол рия башынан баштап, ошол амалдын башынан баштап шерик болгон болсо, сахих далилдерге көрө ал амал жалганга чыгат. Анткени башынан баштап эле рия аралашып башталган да. Амал батил мындайча айтканда жалган болот. Эми амалдын башында, иштин башында Аллах үчүн болуп, кийинчерээк ниетке рия кирип калса. Негизи ихлас менен баштады, кийин рия аралашып калды. Кийин амалдын ээси аны кетирип кууп айдады. Жүрөгүнө рия келди, аны айдады. Бул нерсе ага зыян бербейт. Мында талаш тартыш жок. Бул табигый бир абал. Калыс Аллах үчүн баштадыңыз, кийин кимдир бирөө мактады, кийин жүрөккө риялар жакындап келе жатканда, кийин амал ээси аны айдады. Эми бул жүрөккө жакындаган риялардын зыяны жок. Анткени ошол амал ээси рияларды айдап салды. Мына ошол жүрөктүн жихады деп айтылат. Эми кайтарбай келип жаткан рияларды андан ары кете берсечи, мындайча айтканда жүрөккө киргизе берсе, мактоолорго ошол машырланып, берилип кетип, адамдардын сөзүнө ерип кетти. Мында болбой калат. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ هل يهبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازي على أصل نيته. Kiyinçirek amal arasında C ortasında kelip kalgan riyаны
андан ары улантып кетсе, рияны айдаган жок, аны менен күрөшкөн да жок. Бул маселеде өткөн салихиндер ихтилафташкан экен. Өз ара кайчылаш пикирге барышкан. Ушундай болуп калса, амал жок болуп кетеби же жокпу? Амалдын жарымына чейинби таза амалы бар эле да. Амалдын жарымына чейин Аллах үчүн окуду. Ошол жарымы таза, эми ошол дагы жок болуп кетеби? Же ошол амалдын ээси ажыр сообун алабы? Же ниетине карап ажыр сооп ала береби? Таза жери бар эле. Башында жакшы эле го ниетинде. Же ошол башында таза эле, ошол ниетине көрө ала береби ажыр соопту? Бул уламалар өз ара ортосунда ихтилафташкан. Талаш тартышкан, кээ бир алымдар жок. Амалы толугу менен жок болду дейт. Ажыр сооп албайт дешет. Бир топ алымдар ошол таза жери үчүн, калыс Аллах үчүн, болгон амалы үчүн ажыр сооп алат деп айтышты. Мисалы үчүн 4 рекет намаз боло турган болсо, 2 рекетини Аллах үчүн окуду дагы 2 рекетини рия кылып койду. Ошо 2 рекет Аллах разылыгы үчүн болгон амалды, ажыр сообун алабы намаздын? Же албайбы? Кээ бир алымдар албайт, жок болду амалы дейт. Кийинги келген рия жок кылып жиберди дейт. Кээ бир алымдар алат ошону ажыр сообун деп айтышат. Интаха би тасарруф. Интаха тасарруф бүттү дейт. Бул ушундай түрдө калтырылган, бул ихтилаф нерсе, мында талаш тартыш бар. Эми Аллах өзү билет, айта турган болсок, Аллахтын ачуусунан райымынын үстөмдүк тарабын карасак, Аллах кечирип жиберет деген үмүт пайда болот. Аллахтын азабы менен райымы тең чыгып жатат. Амал башында алгач Аллах үчүн болгон, бул Аллахтын райымы, ортосуна барып рия аралашты. Бул Аллахтын ачуусу кайсынысы үстөм? Аллах таала айтты, райым ачуумдан үстөм деп айтты. Ушуга көрө кээ бир уламалар райым тарабын алабыз дешет. Негизи башында ниетиң туура болгону үчүн ажыр сооп бар, бирок толук ажыр сооп албайт деген. Кээ бирлер жогорудагы хадисти келтирет, Аллах таала айтты, мен ширкке муктаж эмесмин, ким бир амал кылып анда мени менен бенден башканы шерик кылса, аны да шеригине да таштаймын деди. Муслим риваяты бул. Мындай рия аралашкан жарым жартылай амал Аллах таалага керек эмес дешет. Жарым Аллах разылыгы үчүн, жарым рия үчүн болгон амалдын Аллахка кереги жок деп айтышат. Мына ошондуктан эки тарап алымдардын далилдери бар. Аллах билет, анын амалын кабыл болусун же болбосун. Мисалы инсан динден чыгып кетсе, муртад болсо, эмне болот? Бул маселенин да чечими чыгат. Бир адам олия болуп жүрдү, кийин муртад исламдан чыгып кетти, капыр болду, иблиске окшоп, анын мурдагы амалдары ага пайда бербейт го. Амалдары өчүп жок болуп кетет го. Ошондуктан бул ажыр сообу жок деген алымдардын пикири кубаттуу. Жок болот амалы. Жана хадисте да ушуга далил. Ал-амалу бил ибрати бил хаватим. Ибрат хатимага каралган, амалдын акырына каралган. Иштер акырына карап туруп баа берилет дейилген да хадисте. Башында кылганын эмес. Башында бар эле адам жакшы болуусу мүмкүн. Хусни хатима деген негизги нерсе, амалдын акыры негизги нерсе. Амалдын баш тарабы туура болгон болсо да, буга мисал иретинде далилдер көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бир киши жихад кылды, жарадар болду, өзүн сайып өлтүрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тозоку деп айтты. Ушул кишинин мурдагы амалдары пайда бербеди. Өзүн өлтүрүүгө чейинки амалдары. Пенде амалдарын башынан баштап риядан сактанганга аракет кылыш керек экен, тырышуу керек экен, акырына чейин. Ошондуктан амалы жок болот экен. Жарым жартылай амалдын Аллахка кереги жок экен. Ошондуктан башынан аяк амал ихластуу болуусу керек экен. Бул ошол хадистин маңызы, мына ушул амалдар ниетке жараша деген хадистен алынган пайдалар. Эми иншааллах кийинги сабакта кийинги экинчи хадисти окуп баштап киришебиз. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.